Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, summa amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жамаат сиздер менен бүгүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнө амал кылуу, ошого сүннөттөрүнө амал кылуунун пайдалары жана берекелери туурасында сөз кылабыз иншалла. Бул сөздүстү иншалла Абу Муса аль-Ашари радияллаху анху риваят кылган хадистен баштайбыз иншалла. Абу Муса аль-Ашари пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу сахабалардын бири. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң жакшы көргөн жана сахабалардын арасындагы Куранды эң жакшы окуган, үнү ушунчалык кооз болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аябай бунун Куран окуганын аябай жакшы көрчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу Муса аль-Ашаринин Куран окуганын аябай жакшы көрчү. Жана ошондой эле Абу Муса аль-Ашари сахабалардын арасында эң алым, эң илимдүү сахабалардын бири болчу. Абу Муса аль-Ашари бул хадисте мындайча баштайт. Бир күнү Абу Муса аль-Ашари үйүнөн дарат алып, бүгүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанынан чыкпай, жанында ар дайым бирге болом деп дарат алып чыгат да пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды издеп жөнөйт. Мечитке барат, мечиттен таппайт, үйүнө барат, үйүнөн таппайт. Анан ага айтышат, кайсыл жакта дегенде, ал ушул жанагы Бакый мүрзөсү тарабында бир кудук бар болчу, ошол жерде булак бар болчу, ошол жака жөнөдү деп, ошол жака басты деп айтат. Ошондо Абу Муса аль-Ашари ошол тарапты көздөй жөнөйт. Ошол жака барганда Абу Муса аль-Ашари ошол жерден табат пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хажатын өтөп, дарат алып жаткан болот. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам күтүп туруп калат. Бүтүп дарат алып келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип учурашып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан уруксат сурайт дагы. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бүгүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мен баягы арабчада мындай деп айтат, баваб деп коет. Баваб дегендин немеси, вазыйфасы, иши адамдар келсе эшикти ачып, аларды киргизип, кайра чыгарып, ким кирет, ким кирбейт, ошолорду арабчада баваб деп коет. Бизде мисалы мындай кароолчу, охранник деп да койсо болот, бирок арабтарда ошону баваб деп айтат. Мен бүгүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол баваб болом дейт дагы, келет дагы эшиктин жанына отурат. Ал ошол Бирул Арис деп аталган булак болот. Ошол жерде мындай бак болот. Бак болот, ошол бактын ичи тозулган болот, коросу болот. Анын эшиги болот, ошол жакта ошо кудук болот, ошол булак. Эшикке келип отурат дагы, ошол жерде күтүп отурат. Анан кийин биринчи эле эшик тыкылдайт. Эшик тыкылдаганда Абу Бакыр болот. Ким дегенде, мен Абу Бакыр дейт. Ошондо сахаба Абу Муса аль-Ашари айтат да, туруп тургунуң, мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан уруксат сурайын дейт. Келет дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан уруксат сурайт, Абу Бакыр келди дейт. Дегенде, аны бейиш менен сүйүнчүлө дейт. Аны бейиш менен сүйүнчүлө дагы кирсин деп айтат. Абу Муса аль-Ашари келип Абу Бакырга айтат дагы, сени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бейиш менен сүйүнчүлөдү. Дагы киргиниң дейт. Абу Бакыр кирет дагы, кирсе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол булакка тизесине чейин бутун түрүп, ошол булакка бутун салып, буту менен тип ойноп отурган болот пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Аны көргөн Абу Бакыр келет дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга баягы каршы, же болбосо карама каршы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кылып аткан нерседен башка нерсе кылбайын деп адан сурабастан, эч нерсе кылбастан келип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кандай болуп отурса, эмне кылып атса, дал ошондой кылат да, келип жанына келип отурат. Оң жак тарабына отурат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам анткени оң жак тарабы бош болчу. Сахабалардагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда бардыгы оң тарапты, оң жактан баштоону жакшы көрүшкөн бардыгы. Демек, Абу Бакыр келет дагы оң жагына келип ошентип отурат. Бутун чечип, тизесине чейин түрүп, алдына салып ошентип отуруп калат.
Отуруп болгондо эле бир аздан кийин эле дагы эшик тыкылдайт. Эшик тыкылдаганда ким дейт. Ким дегенде Умар радиаллаху анху келет. Дегенде туруп тур. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уруксат сурайын дейт. Келет дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Умар келди дейт. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умар келсе, Умарды дагы бейиш менен сүйүнчүлөгүн дагы кирсин деп айтат. Келет дагы Абу Муса аль-Ашари, сени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейиш менен сүйүнчүлөдү. Андан кийин кир дейт. Ал да кирет дагы, келип караса, Абу Бакр отурган болот, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отурган болот, баягынтип бутун суга салып отурушкан болот. Ал да келип эчтекени сурабастан, эч нерсе кылбастан келип дал ошондой болуп, ал да бутун чечип, тизесин түрүп туруп ошол жеке келип отурат ал дагы. Андан кийин 3-чү жолу эшик тыкылдайт, 3-чү жолу эшик тыкылдаганда Осман радиаллаху анху келет. Осман радиаллаху анху келгенде дагы мурда кылгандай эле кылат, бирок ал келгенде караса баягыл жер толуп калган болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жери, ошол отурган жери толуп калган болот. Ал кайсыл жерден отурарын билбей калат. Ал жерде орун жок болуп калат. Болгону бул жерде айтканда келип баягыл Осман радиаллаху анху келди дегенде, аны дагы бейиш менен сүйүнчүлө, бирок ага бир бала жетет. Ошону менен кошо сүйүнчүлө деп айтат. Дегенде келип айтканда, Осман радиаллаху анхуга келип айтканда, сени бейиш менен сүйүнчүлөдү, жана сага бир бала жетет экен. Ошону кошо айтты дегенде, Осман радиаллаху анху айтат, бейиш менен сүйүнчүлөгөн алхамдулилля, эми баягыл бала жетет экенине Аллах мага жардам берсин деп айтат. Ал келип ошентип отурайын дегенде место жок болуп калат ал жерде, ал башка бир тарабына барып ошентип отуруп калат. Бирок ал Осман радиаллаху анху ошентип отурат. Бирок алардын жанында эмес, башка тарабына отуруп калат. Ошентип бул жерден ошол Сайд ибн Мусайиб деген чоң улуу табииндердин бири ушул окуяны, ушул хадистен пайда алып мындай деп айтат. Бул нерсени мен түпкү маанисин же болбосо тауил деп коет. Ошол нерсенин мааниси Осман радиаллаху анхуга баягыл ал жерде орун жок болуп калганы, бир жагында Абу Бакр, бир жагында Умар болуп калгандын немеси дейт. Тауил дегенин бунун мааниси десе, буну пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсүнө баягыл жоруп койдум дейт да. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын баягыл кабырында бир жагы Абу Бакр менен Умар үчөө эле. Ал эми башкасына орун жок болуп калган. Демек, ошого мен баягыл жоруп койдум деп айткан да. Эми бул жерден ала турган пайдалар, сабактарды ала турган болсок, сиздер өзүңүздөр көрүңүздөр ушул нерсени. Абу Бакр менен Умар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү кезинде дайыма жанында болгон, өлгөндөн кийин дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында болду. Ушул нерсени биз сабак ала турган нерсе болчу. Жана биз кабырга киргенде ушул нерседен сабак ала турган нерсе ушул болчу. Тирүү кезинде дайыма жанында бирге болду, өлгөндөн кийин да жанына коюлду. Азыр дагы ошону менен жанында бирге. Бул нерсеге кантип жетти десе, сахабалар кантип жетти десе, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн толук так аткаруу менен, ошол нерсе менен дайыма пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын эч баягыл кың дебестен кылган себептүү ошол нерсеге жетишти. Ошол Умар дагы, Абу Бакр дагы. Умар менен Абу Бакр радиаллаху анху жакшылыкта бири-бири менен аябай жарашчы. Сүннөт амалдарында, садака амалдарында, башка нерселерде бардыгында экөө бири-бири менен жарашчы. Бул Абу Бакр менен Умар радиаллаху анхудан өтүп кеткен эч бир сахаба болгон эмес эч качан. Демек ушулар экөө тең пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн кылуу менен ошол даражага жетишти. Бул кыяматка чейин эки сахабанын тең баягыл даражасы жогору, бардык сахабалардан бардыгы жогору. Умар радиаллаху анху айткан сөзү бар, биз жахилият кезде, баягыл ислам келе элек кезде биз ушундай бир коом болчук дейт да. Кор болгон коом болчук дейт. Ислам келип бизди улуу урматтуу жана кадыр барктуу кылып койду деп айтат. Ислам келгенден кийин не болду? Сахабалар, мусулмандардын бардыгы не болду?
кадыр барктуу болуп калды. Бардык дүйнө жүзүн дүңгүрө түшкөн. Ислам келгенден кийин. Ислам келгенден кийин кандай болгон десе, бири-бири менен урушуп, кыз төрөлүп калса кызын өлтүрүшүп, баягы көп кудайчаларга сыйынып, таштарга, тал дарактарга ошентип сыйынып жүрүшкөн, бир кор болгон болчу. Андан кийин сөзүнүн уландысында эмне деп айтат? Эгер биз деп айтат да, эгер биз исламдан башка нерседен кадыр баркты же болбосо бир урматтуулукту издей турган болсок дейт, анда Аллах Таала бизди кайра кор коом кылып коет дейт. Аллах сактасын, азыркы адамдар ушундай кадыр баркты же болбосо урматтуулукту эмнеден издеп калышты? Азыр кээ бирлер акчадан издейт. Эгер сен акчаң болсо, сен бардык жерде сен кадыр барктуусуң деп айтышат. Же болбосо сен илимдүү болсоң, сен баягы илимдүү болсоң, сен бардык жерде кадыр барктуусуң деп айтат. Илим алыш үчүн Америкага барат, башка жакка барат. Ислами баягы шарий илимдерди алгандан тиги Америкага барып илим алганды баягы артык көрүп атышат. Ошондо биз кадыр барктуу болобуз деп атат. Жок, андай эмес. Эгер кимден ким исламдын баягы баалуулуктарын, мусулмандын баалуулуктарын улуу тутуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүнө амал кыла турган болсо, ошондо гана ал адам кадыр барктуу боло алат. Жана Абу Бакр жана Умар радиаллаху анхудай кадыр барктуу болуп калат. Сахабалар пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө кандай амал кылышчы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө сами'на ва атa'на, биз уктук жана баш ийдик деп айтышчы. Биз уктук жана баш ийдик деп гана айтышчы. Ал эми азыркы учурда биздин авалда кээ бирөөлөргө, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, хадиси деп атсаң, жок, бул алым мындай деп айткан, бул мазхабта мындай деп айткандар да бар. Аллах сактасын ал жерден. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн биз кайтарып коюп атабыз. Демек, немелер айткан, ошол мазхаб ээлери айткан, бул ушул адамдын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына туруп айтканда, ушул адамдын бардык сөз алынат, бул адамдан башкалардын бардыгы алынбайт дегенде, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү бардыгы алынат. Ал эми башкалардын сөздөрү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы келе турган болсо, анда алар алынбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү биринчиде турат. Андан кийинкилердин анан сөзү турат. Демек, биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө амал кылуу менен, сүннөттөрүн бизди өзүбүздүн жашообузга киргизүү менен биз жашообуздан береке табабыз жана жакшы жашоодо болобуз. Мисалга эле айта турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгонго чейин бир окуяны айтып бере турган болсом, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөндөн кийин бул арабтардын адатында пайгамбар адамдарды жайлоолорго же болбосо бир айылдарга баягы эмгизгени жөнөтүп жиберчи, башка бирлөргө эмгизип бактырчы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөндөн кийин дагы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды башка бир жака жөнөтөт, Саат урусуна жөнөтөт. Саат урусуна жөнөткөндө ошол Халима деген бир аял ошол Саат урусунан келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алып кеткени келет. Кыскасы ошол келатканда, Халима келатканда эшеги баспай, төзүнөн сүт чыкпай, ошол жыл ушунчалык каатчылык жыл болот, кургакчылык жыл болот, койлорунун да сүт чыкпай, арык, ушундай болот. Ал эми ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алган учурдан баштап, ошол өзүнөн да сүт чыкпачы, баласы дагы сүткө тойбочу. Ошондо биринчи жолу алып келип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмгизгенде сүт чыгат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү тоет. Андан кийин баласын алып келет, өзүнүн баласы да тоет. Андан кийин сүт сайт, төзүнөн сүт саганда, төзүнөн сүт да чыгат. Өзү ичет, күйөөсү ичет, бардыгы тоет. Андан кийинки дагы немелерден, берекелерден бул төзү эшеги баспай эң артта келген, кетип атканда ошол баспай келген эшеги баардын ашып кетет. Ал эми баргандан кийин, баягы жайытына баргандан кийин, жайлоосуна баргандан кийин кандай болот десе, баягынын
койлорунан сүт чыкпаган койлорунан сүт чыгып, ошол арык койлору кайра семирип, даже жанында жашаган кошуналары болсо, силер ушулар жайган, кой жайган жакка барып силер да жайгылачы деп калышат. Жок, алардыкы бирок андай болбойт. Неге десе, бул жакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын үйүндө болгон себептүү ал үйдө береке болот. Ушул окуядан алып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул окуясынан алып айтышат. Демек, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсыл жерге кирсе, ошол жерде береке болот деп айтат. Ошол жерде береке болот. Демек, азыр биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды биз киргизе албайбыз, бирок биз эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн киргизебиз үйгө. Сүннөтүн киргизебиз, сүннөтүнө амал кылабыз. Кандай сүннөтү болбосун, ошол сүннөттөргө амал кылсак, демек биздин үйүбүзгө да береке кирет. Кээбилер айтышы мүмкүн, биздин үйдө береке жок. Береке болбойт, тапкан акчабызда береке болбойт, же үйүбүздө береке болбойт. Жаңжал болуп атат, уруш болуп атат. Эмне себептен десе, үйдө сүннөттү үйгө киргизбеген себептүү ошол жаңжал, ошол уруштар береке болбой аткан себептүү, ошол себептүү биздин үйүбүздө береке болбой жатат. Демек, ошол качан биздин үйүбүзгө баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн киргизе турган болсок, үйүбүздө береке болот иншалла. Иншалла, Аллах Таала бардыгыбызды ушул сүннөткө амал кылып, уккан сөздөргө амал кылып, ошолорго баягы үйүбүзгө киргизип сүннөттү ошол угуучулардан кылсын Аллах Таала баарыбызды иншалла. Жана бардыгыбыздын үйүбүзгө береке берсин иншалла Аллах Таала. Сайфулла шейхибизден Аллах Таала разы болсун. Чындыгында эч бир алтынга алмаштыргыч сөздөрдү айтты. Bir söz менен айтканда имам Малик айткан: "Лан яслуха ахиру хазихил умма илля бима салаха биха аввалуха." Мунул үммөттүн акыр аягы эч качан оңолбойт, бул үммөттүн алгачкылары кылган ишти аткармайынча деген. Бул үммөттүн акыркылары бизбиз туугандар. Себеби бул үммөттө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат да, ошонун акыркы үммөтү бул сахабалардан кийин бизбиз, кыяматка чейин келе турган. Булар эч качан оңолбойт. Булар качан оңолот, качан алдыга жылат, качан береке табат, алдыңкылар кылган ишти аткармайынча. Алдыңкылар эмне ишти кылган дегенде, азыр Сайфулла агабыз айткандай эле, алдыңкылар пайгамбарыбыздын сүннөтүн аябай бекем карманган. Пайгамбарыбыз айтты, карманган, пайгамбар кайтарды, кайтарган, пайгамбарыбыз тек койду, аны мубах катары көргөн. Ошон менен ийгиликке жетишкен. Азыр бир сөз кошо айта турган болмосок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө пайгамбарыбызга кээде пайгамбардын өзүн таппай калган учурда сырттан келген делегаттар, тарапынан башка уруудагылар келсе, пайгамбарыбыз же мечиттен таппаса, же башка таппаса, пайгамбарыбыздын үйүнө барып, пайгамбардын аялдарынан сурап кеткен. Бир убакта ошол вафт болуп, башка бир жактан келген 3 адам пайгамбарыбыздын өзүн таппагандыктан Айша радhiyallahu анхадан сурап кетет. Пайгамбарыбыздын ибадаты тууралуу. Пайгамбарыбыз кандай ибадат кылат эле депчи. Дегенде пайгамбарыбыз уктайт, ойго жүрөт, ибадат кылат. Пайгамбарыбыз үй бүлөлөрү бар, бала чакасы бар. Пайгамбарыбыз орозо кармайт, орозо тутпай да жүрөт, мисалы, нафил орозолор. Дегенде үчөөсү айткан: пайгамбарыбыз кайда, биз кайда? Биз көбүрөөк ибадат кылышыбыз керек. Ушул жерден байкасаңыздар, пайгамбарыбыздын кылган ишинен көбүрөөк кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыздан башкачараак кетишибиз керек деген туура эмес түшүнүктү ошол жерден айтып башташты. Аны Айша радhiyallahu анху угуп турду. Бирөөсү айтты: "Мен түнү бою уктабаймын" деди. Ушудан баштап өмүрүм аягына чейин түнү бою уктабай ибадат кылам деди. Экинчиси айтты: "Мен өмүр бою үйлөнбөй жашап өтөм" деди. Жалаң ибадатка берем деди. Үчүнчүсү айтты: "Мен өмүр бою орозо кармап өтөм. Себеби биздин күнөөлөр көп" деди. Пайгамбарыбыздын күнөөсү магфур, күнөөлөр кечирилген деди. Ушул ой туура беле? Туура эмес болчу. Анткени пайгамбарыбыз күчтүү өзү. Биз анда бизге келген, сүннөттө келген абалдан да көбүрөөк ибадат кыла алат эле, бирок пайгамбарыбыз өзүнүн жолундай эле кылсын деп бизге көрсөтүп кеткен. Тил менен дагы айткан, иш жүзүндө айткан. Ошентип ал адамдар кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кабарын берди Айша радhiyallahu. Кабарын бергенде пайгамбар минбарга көтөрүлүп,
ал адамдар келген адамдарға, палан деген адамдар келген уккула деп айтты. Менин сүннөтүмөн ашпагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи минбарда кабар айткан. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи күчтүү болчу, бирок күчтүү болсо дагы үммөткө жеңил кылып, үммөткө ылайык кылып гана ибадатты арнап кеткен. Бул жерден айтыла турган нерсе, туугандар, кылына турган ибадаттар же болбосо аткарыла турган жөн иштер, тирилик иштер болобу, сүннөттөн ашпаса үммөт эч качан кеч калбайт. Пайгамбарыбыз айтканда, инна хада дин матин ла тушад. Бул дин өзү негизи катуу, аны өзүңө катуулатпагыла депчи. Пайгамбарыбыз айткандай кылып эле кармансак, өзү бир топ ооручулук алып барат, бирок ошону менен биз кармай алабыз. Айта турган нерсе, биз азыр Мекке шаарында, ыйык Мекке шаарында, ва хадал баладил амин, мына бул берекелүү шаарга ант деп Аллах Таала Куранда айткан берекелүү шаарда жашап атабыз. Ушул жерде дагы ибадатыбызда сүннөттөн ашпайлы. Ашсак кыйналат. Жана эле баягы могул агаларыбызга Данияр акабыз дагы айтыптыр. Мына бул шаарда азыркы данный моментте кайсы ибадаттар кылат? Келиңиз ушунун фыкын үйрөнө алайлы. Биз 2 күн мурда ушул сөздү айтайлы дедик эле, бирок тилекке каршы баягы мүмкүнчүлүк болбой калды. Биз акыркы 10 күндүккө кирдик, 2 күн мурдачы. Бүгүн 22ден 23гө өтө турган түн. Акыркы 10 күндүктүн 2-чи кадыр түн тутула турган күн да. Бул акыркы 10 күндүктө хадис боюнча кандай? Азыр биз Сайфулла шейхибиздин айткан баянынан кийинки пайдаланып айтып атабыз. Сүннөткө бекем болууну барыңыздар ниет кылдыңыздар, эми сиздерге сүннөт айтып беребиз. Биз эмне кылабыз бүгүндөн баштап? Акыркы 10 күндүктө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мурдагы убакытка караганда көбүрөөк ибадатка берилет эле. Айша радыйаллаху анха айтат, пайгамбар акыркы 10 күндүктө ибадатты кылат эле, башка 10 күндүктө кылбагандай. Бул убакытта түндөлөрү туруп тахажжуд окуйт. Ахьял лейла. Бул түндү тирилтет эле. Айта турган нерсе, сиздер түнү менен уктабаңыздар болду. Мына акыркы 10 күндүккө кирдик. Андан мурда мейли уктаса, турса бул биздин жамааттык кеңешме деп айтсак да болот. Түнү менен ибадат кылыңыздар. Ал-Харам мечитинде таравих намазы болот. Таравих намазынан кийин бир сааттай дем алып да кайра тахажжуд намазы болот. Витр намазын окуп атат да. 12:45-те башталып атат. Таравих. Витр окулбайт. Витрде таравих немеден кийин, баягы тахажжудтан кийин окулуп атат. Ошого бекем болуңуздар. Анан биротола баам саарлык тамагында ошол жака алып алсаңыздар, же болсо 1-2 адам жумшасаңыздар, ала барса, ошол жерден оозду ачып баамнат окуп кайтыңыздар. Уйкуну күндүзү кыласыздар иншалла. Анан бул эме убакытта мүмкүн болсо умраны кийинкиге калтыра туруңуздар. Себеби умра өзүнчө бир башка бир амалда оор, кыйналасыздар. Айт намаздан кийин. Себеби бул убакытта сиздер түнү менен ибадат кылыңыздар. Күндүзү мисалы баамнаттан пешимге чейин уктасаңыздар, кеңир убакыт жетишесиздер да. Эме уктасаңыздар, анан пешим менен асыр убакытта өзүңүздөрдүн баягы жеке иштериңиздер бар, кир жууш керек, тамак даярдаш керек дегендейчи. Анан кадыр түндүн артыкчылыгын айтпасак, сиздер түнкүгө мисалчы, жөн эле түнү менен уктабайбыз деген сөз жетишсиз да. Түшүндүрүшүн айтайынбы бир нерсени? Сиздер Рамазан айында көпчүлүк кыла албаган ишти кылып отурасыздар. Бактылуу адамсыздар да. Ушулар катарында биз дагы бактылуубуз. Анткени мындай тууган урук сурап атат да. Кандай гана жакшылыксыз. Ыйык Рамазан айында Меккеде өткөрүп атасыңар. Түнү менен ибадат кылып депчи. Суктанып атат адамдар сиздергечи. Сонун ибадат кыласыздар да. Куду сахабалар дагы ушу бизге адамдар Кыргызстанда, башка жакта адамдар суктанган сыяктуу сахабалар дагы пайгамбарыбыз мына сөздү айтканда суктанган. Бани Исраил коомундан бир адам колуна курал алып, Аллах жолунда 1000 ай согушкан экен. Аллах жолунда 1000 ай убактысын берген да. Тагыраак айтканда, башка тирилик эмес, 1000 ай Аллах жолунда жүргөн. Ошондо сахабалардын бардыгы ага мындайча айтканда суктанып, биздин өмүрүбүздүн жашообуз кыска экендигин билип, биздин пайгамбардын үммөтү 60 менен 70 жылдын аралыгында. Ал 1000 ай деген сөз 88 жылдан нары кеткен да. Тагыраак айтканда 88 жыл Аллах жолунда жүрүп койду. Биз өмүр бою жүрсөк дагы 60-70 жыл жашайбыз деп суктанганда, Аллах Таала ошо сахабалардын суктануусуна, мындайча айтканда, ичиндеги арманына ийгилик катары берип, 1000 ай убактысын берген. 1000 ай убактысын берген. Ошондо сахабалар
биздин да тагыраак айтканда бизде дагы ошондой 88 жылдан да ашык, 1000 айдан ашык аткарыла турган ибадатты бизге белек катары тартуулап, инна анзалнаху фи лейлатул кадр, лейлатул кадр хайрун мин алфи шахр. Биз Куранды Кадыр кечесине түшүрдүк, Кадыр кечеси 1000 айдан жакшыраак деген. Биз мына түнү, бүгүн түнү 22ден 23гө өтүп аткан так түн, Кадыр кечеси болуп калышы мүмкүн болгон түн. Бул ушул убакытта кылсак 1000 айдан жакшыраак ибадат кылабыз. Тагыраак айтканда 1000 ай 88 жыл тарайх окугандай. 88 жыл түнү менен уктабай ибадат кылган. 88 жыл Байтул Харамда жүргөндө ибадат кылабыз. Ошого иштихат кылыңыздар. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, акыркы 10 күндүктүн так күнүндөрүн издегиле деген Кадыр кечеси. Кадыр күнү белгилүү эмес, мыналчы күнү болот дегенчи. Аны жашырган. Ошол акыркы 10 күндүк толук уктабай койсоңуздар, сөзсүз Кадыр түнгө илешесиздер. Болуп дагы бир хадисте так күндөрү деген мына бүгүн 23 күн. 25-те издейбиз, 27-те издейбиз насип кылган болмосочу. Ошол куду сахабалар суктанган нерсесин Алла Таала бизге берген. Мына иншалла алыңыздар. 1000 айдан артык болгон күнчү. Шанс, мүмкүнчүлүк. Башка адамдар бизге чындыгында үмүт кылып атат, суктанып атат. Силер акыркы 20 күнүн Меккеде өткөрүп атасыңар. Акыркы 10 күндүгүн Кадыр кечесин ушул жерде болуп атасыңар. Айт намазын Ал-Харамда болуп атасыңар деп. Ошол адамдар суктанган нерседей биз өткөрөйлү. Адан дагы өткөрүп кылайлы, бул 1000 айдан жакшы болгон Кадыр кечесин утайлы. Анан эмесин жеке бир эме катары айта турган болсок, жыйын катары айта турган болсок, тамак, сухур менен кечки эмелер, ифтар тамактар келип атат. Мүмкүн болсо эгер барыңыздар келе алсаңыз, бириңиздерге дайындап коюңуздар. Бирөөлөргө жетип, бирөөлөр алып кетип, бирөөлөр албай калып кетип атат алчы. Анан бүгүнкү күн эме келет, группадан жазып жарыяла кылбай эле койгула эле, мисалы биринчи жетип келгендерге айрыкча мына сабактагыларга эле болсун деди. Эме биздин Эламан деген эмебиз менен, энибиз менен бир Гүлдар деген эже ифтар кылып берейин деп эме кылды эле, акча берди эле. Биз башкача тамак заказ кылдык, кечеги күрүштөн сырткарычы, мастава, биринчи келгенде жеген мастава айраны мененчи. Ошол тамакты ифтарга аласыздар. Жарыя кылбай эле койгула, саат эмеде 4:30-5-терде 7-нчи этажга чыга бересиздер анычы. Анан бүгүнкү ифтарга иншалла. Бүгүнкү ифтарга ошол мастава келет, көбүңүздөр суюк тамак жеген сагынып калдыңыздар окшойт. Анан жеке сиздерден сураныч, айрыкча аксакалдардан, чоң энелерден курсакты аябай жакшы караңыздар. Ибадатка берилип кетип, тамак жебей коюңуздар, давление түшүп кетет, же болсо башка бир оорулар көбөйүп кетет да. Курсакты өз убагында кылыңыздар, ибадатты да кошо кылыңыздар. Ибадатка бекем болуш керек деп туруп, тамактан кыйылып калбаңыздар. Колдон келишинче азыр тамактар келип атат. Ал келген тамактар дайым күрүч менен ет болгондо бир аз жакпай кетиши мүмкүн да, бирок күрүчтүн дагы атайын жакшырактарын кылып атат колдон келишинчечи. Бирок арга жок, бул арабтардын тамагы ушул нерседечи. Анан бир аз аралаштырып эме кылып койсоңуздар болот. Анан мына супермаркеттерден айран алып алыңыздар да, айран көбүрөөк ичиңиздер. Себеби айран биздин Кыргызстандагы тамактар менен бул жерде тамак окшош болгондуктан биздин ашказандардагы ичигелер да түшүнбөй калды да. Айран ичсеңиздер иншалла аны айдап бир аз жумшартат ишти дагычы. Биздин бүгүнкү сабагыбыз ушу менен соңунда чыгат. Суроолор болсо бериңиздер, болсом сиздердин эмеге уруксатты беребиз иншалла. Ушуга бирок келип тамак алып кетишти. Бир адамам келгенде кайтып барып кириш кыйын болот. Кезектешип койсоңуздар болот байгындай. Очередь кайтып барып ошол жерибизге кайтып кире албай атыркы. Ооба. Мына бул быйылкы Рамазан такыр мурдагы Рамазанга салыштырмалуу көп элчи, байкадыңыздар окшойт. Автобусу дагы бияка киргизбей коюп атанычы. Барам десеңиздер, таксиге отурсаңыздар, таксилер байгында минус-плюс жолдор менен алып барып коет экен. Эгер кеч калып бара албай калсаңыздар, такси 20 реалга алып барат ал жакачы. Эми себеби эл Меккени сагынды, келди алхамдулиллахчы. Анан кээде баягы жолдор тосуп башка кылса капа болбойсур. Бул дагы болсо бул тартип да. Тек койгон болмосо бири-бири менен байгындай сүзүшүп байгындай болуп калышы мүмкүн да. Алар дагы болсо мындай элди тартиптеш үчүн көп жерлерди жабып атат да. Туура түшүнүңүздөр ал жерде. Ал-Харам мечитин кооруп киргизбей койгон жери жок. Кудайга шүгүр, ичи толо мечит да. Кече мисалы таравих намазын автобустан түшкөн жерде эле окудук да. Бир жагынан өзүбүз Харам мечитине чейин кирип барбасак да, мечиттин ичине чейин. Бир буягы өкүнүч болгону менен экинчи жагы сүйүнүч бар мына. Дүйнө мусулмандар ушул жерде келип атат депчи. Алхамдулилlah. Ошол жер 100 миңге эсеге кирет. Себеби жамаат келип туташып атпайбы ал жерденчи? Бир имамга уюлуп келип атат ал жерденчи.
Ошондуктан ага сообу ичинде окуган менен сыртында окуган сообу бирдей эле иншалла. Ошого жетишиңиздер, Аллах Таала кабыл кылсын. Ошол автобустан түшкөн жерге баягы ысык турган асфальтты окусаңыздар деле ар бир таравихдериңиздин ар бир рекетинде 100 миңден бар иншалла ал нерсеге. Ага биз как гарантия катары айта беребиз. Анткени пайгамбар ошонтип айткан. Шариат илимдери эч кандай шеги жок, гарантия айтыла берет. Себеби пайгамбар толук айткан, ошол бойдон биз айтып бере алабыз ал нерсени. Башка илимдерде биз божомол катары айтылат, себеби башка илимдер практиканын негизинде чыккан. Ал эми пайгамбардын айткан хадистери, Куран аяттары бул асмандан түшкөн Аллах тарабынан. Ошондуктан биз ага коркпой айтабыз. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Куранды биз кадыр кечесинде түшүрдүк деген Куран дүйнө асманына кадыр кечесинде түшкөн бир түндө. Анан 23 жылында бөлүнүп абалга жараша түшкөн ушул аяттарчы. Ушул кадыр кечесиндеги берекелер башка убактагыдай берекелердей болбойт. Бул убакта яума юфрaqu амрун хаким деген аят бар. Бул күнү иштердин бардыгы бөлүнөт. 1 жылдык тагдыр бөлүнүп берилет. Ошол убакта иншалла дуа кылып калыңыздар. Балким Аллах насип кылса, быйылкы жыл ажылыкка ким келет, ким келбейт, ушул кадыр кечесинде чечилет. Кийинки жылы ким келет, кимдин канча рызкысы бар, бардыгы ушул маалда чечилет иншалла. Анан могул агабыз айткан суроого жооп иретинде жалпы айтып коелу. Биринчи суроо бердиле, жооп берип коелу. Эмнеге сабакты 2ге жылдырып койдук депчи. Ал Харам мечитине барып пешимди окуп келебиз деген адамдарга тоскоол болуп калат экен сабакчы. Ошого мечитке барып пешимди окуп кайра келсеңиздер дагы үлгүрөсүздөр. Ошон үчүн саат 2ге жылдырдык. Бул бир себеп. Экинчи себеп, намаз бүткөндөн кийин эле баштасак бир аз дооштор байгандай болот экен да. Бирөөлөр башка чогулушун кылат, дагы ошонтип ызычуу болот экен. Ошого саат 2ге эч кимге мушайт кылбай турган убакытта жылдырылдыр иншалла. Аллах Таала баарыңыздарга разы болсун. Туткан орозоңуздарды, окуган тарафиттериңиздерди Аллах Таала кабыл кылсын иншалла. Азыр таптамыз туакта жүктө кетет экен да, жакшы болот. Ооба, мындайча айтканда, мындай хадис бар. Кадыр кечеси акыркы 10 күндүктө деген хадис бар. Жалпычы. Биз 10 күндүктөн уктап издейбиз. Анан такриб, жакындатуу иретинде бир хадис бар. Акыркы 10 күндүктүн так күндөрүндө депчи. 21, 23, 25, 27дечи. 29 аягындачы. Анан дагы бир хадис бар. 21-inde да бар. Өткөндө биринчи 2 күн мурдагысында деген хадис бар да. Анан көп хадистер бар 27-синде депчи. Ошон үчүн бизде айрыкча Кыргызстанда көп кармашат го. 26-дан 27-ге өткөн түнүндөчү. Ошол убакытта көбүрөөк мындай иштихат кылсак жакшыраак болот. Азыр иншалла бүгүнкү күн дагы бир күч топтой турган күн. Аллах насип кылган болсо, кадыр күнү болуп калса, баары ошонун берекесинен алып калайлы. Оозду ачып эле жөнөйлү, же болбосо эменен оозачар тамакты алып эле жөнөсөк дагы болот. Ошол жактан оозачат турган кылыпчы. Колдон келиши эртерээк алдырганга аракет кылайлы. Азыр зона кылабыз, тарап эме келет. Сразу аласыздар да кете бересиздер иншалла. Асырда окуп алып турган иншалла. Азыр келет тамак. Асырдан кийин келет иншалла. Асырдан кийин ушу 7-этажга секин топтоло бересиздер иншалла. Жарыя кылабыз иншалла. Зухурду алып кетиш кыйыныраак болуп калат экен. Неме, сухурду? Ал эми мажбур эмес. Абалыңыздарга карап неме кыла бересиздер. Келип кайра өзүң ордуна барышың кыйын экен. Сухурду. Ойлоо айтты, банда токтолуп туруп. Кадыр түндө сиздер имам менен бирге эле намаз окуңуздар, ошол жетиштүү. Имам таравихти саат 11-ге жакын токтот да, 12:45-ке чейин бир аз бош убак болот да. Ол убакта бир аз өзүңүздөрдү ырастап, дараттарды жаңылап, анан бир аз мындай дуаларды кылып, бошоп алыңыздар намазданчы. Анан кайра намаз башталганда эл менен окусаңыздар ошол жакшыраак алчы. Эң көп немесе эң сооптуусу ошол сүннөткө дал келгендигичи. Анткени сооп тагыш да оңой эмес. Сиздерге айтайын, жакшылык иштин бардыгы сооп эмес. Эгер муну жакшы да кылам деген болсо, сооп эмес. Сооп болуш үчүн дагы эки рукуну бар, сөзсүз түрдө ошону аткарыш. Биринчиси Аллахтын ыраазылыгы үчүн аткарылыш керек. Бирөө көрсүнчү башка үчүн кылса ол сооп жок. Канча иш кылса дагы, ал белгилүү эле сиздергечи. Буга далил: "Ва ма умиру илля ли'абудуллах мухлисин." Алар халыс Аллах үчүн гана ибадат кылганга буйрулду депчи. Башка бир хадисте, пайгамбар айткан хадисинде бар: "Иннамал а'малу бинният." Иштер ниетке жараша бааланат деген. Ниет кылбаса, ихлас болбосо болбойт. Бул бир. Буну билесиздер барыңыздар. Экинчиси, кылынган иштер 100-100 пайгамбарыбыздын айткан буйругуна, пайгамбардын кылган ишине
же Аллах Таала айткан Курандагы буйрукка дал келиш керек. Ансыз болбойт. Кимдин иши дал келбесе сооп болбойт. Анткени пайгамбар айткан: "Мен ахтаса фи амрина ма лайса лаху фахва раддун" деп. Кимде ким биздин динибиздеги болбогон ишти пайда кылса, ал нерсе кайтарылган, кабыл кылынбайт депчи. Ошондуктан сооп иш кылышта оңой эмес, сөзсүз түрдө дал келдириш керек. Ага кандай деген, мисалы, шам намазына келип туруп мен күнөөм көп эле 5 рекет окуйм деп 5 рекет окусаңыздар кабыл болбойт анычы. 100 жыл окусаңыздар эле. Бамдат 2 рекет. Бамдат мен күнөөм азыраак деп 1 рекет окусаңыздар кабыл болбойт. Же мен күнөөм көп эле деп 7 рекет окусаңыздар кабыл болбойт. Сөзсүз 2-ни гана кабыл болот. Ошол сыяктуу таравихти дагы, кадыр түнүнүн тартибин дагы пайгамбар кылгандай кылбаса бул өтпөйт ал нерсечи. Ошого мындай көңүл бурасыздар. Имам десип өткөн. Ар бир нерсени имам кылганда кылып аткарып кете бересиздер да. Себеби жакшы эле деп кылган болмосок, бир аз нерсени адашып алабыз да. Мына Сайфулла шейх аябай катуу мындай бизге зарыл болгон нерсени айтты. Чындыгында бекем болойлу, биз пайгамбарыбыздан өтүп кеткенде 14 кылым болду. Булак башынан алыстаган сайын булганычка учурайт дейт. Биз сүннөткө карап чуркабасак, биз адашууга карап кетебиз. Биз алымдарды жакшы көрөбүз. Бирок акыйкаттан дагы жакшы көрөбүз. Эгерде кайсы бир алымдын сөзү акыйкатка каршы келсе, алымды коюп турабыз, пайгамбардын айтканын кылабыз. Ошондуктан кээде хадис келип турса, жок, муну ол мындай деди десек, биз адашабыз. Шиялар, билесиздер, бул немеде үммөттү, мусулман үммөттүн жаманаты шия деген неме бөлүк фирка, бул Али радыйаллаху анхуну аябай жакшы көрүп атыр, ага сыйынып кетишкен. Эгер биз дагы Али радыйаллаху анхуну жакшы көрөбүз, бирок чегинде жакшы көрөбүз. Ошол сыяктуу биз дагы алымдарды жакшы көрөбүз, чегинде жакшы көрөбүз. Ушундай деген сөздөр келип калат да. Бизде мындай, пайгамбар айткан хадиси бар экен, бирок бизде мындай деген сөз бар. Эч качан пайгамбар айткан сөзүнө эч бир алым каршы чыкпайт. Бизде мисалы Абу Ханифа айткан, ошончо бул хадис табабайбыз дебеңиздер. Кайсы хадис болсун, ошол Абу Ханифа айткан. Себеби Абу Ханифа дагы айткан да, мисалы, эме болсун, кайсы гана менин сөзүм же айткан фатвам пайгамбар хадисине каршы чыкса, дуалга чапкыла деген. Эгер ошол сөз жетпей калса, ошол сөз жете тургандарга жеткирип коюш, хадиске каршы чыккан эмес ал кишичи. Имам Малик айткан, мунул кабырда жаткан пайгамбарыбыздын айткан сөзү дайым алынат, башка бирөөнүн сөзү алынат же ташталат депчи. Ошондуктан каршы келди деп эле эч бул кээ бирки маселелер бар. Булар алымдардын деңгээлинде карала турган маселелер бар да. Абу Ханифа бир маселени айткан, ал хадисти албаганы, Сахих Бухариде бир хадис келет. Абу Ханифанын үзүрү бар. Себеби ал хадис жетпей калган. Ал эми андан кийинки адамдарга хадис жеткен, бизде үзүр жок ал жерге албай койгонгочу. Ошондуктан Кудайга шүгүр, динибиз бардык нерсени так кылган, пайгамбар айткан хадиси жеткен. Ал-яума акмалту лакум динакум деп Аллах Таала Куранда айткан, динди силерге толук кылып бердим деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан хадистер жеткен. Иншалла биз пайгамбарыбыздын кадамына кадам, изине из кылып эришсек, биз адашпайбыз. Качан адашат? Үммөт нары кеткен убакта. Пайгамбар айткан хадисинен нары кет. Куду өткөн Ухудка бардыңыздар го. Ухудтагы жаачандар түшпөк эле десе бой түшүп кеткенде жеңилүүгө учураган сыяктуу пайгамбар айткан хадисин кармангыла дегенде карманбай кеткенде үммөт аркага кетет. Аллах Таала баарыбызды ошондой кыйроочу, адашуучу үммөттөрдүн кылуунун өзү сактасын иншалла. Суроолор болгон болсо бериңиздер. Бул болсо иншалла жыйынтыктай беребиз иншалла. Таравих намазына жетишпей калсаңыздар, мындай болот. Кандай жетишпей калдыңыздар? Мисалы, бир рекеттен калып кетсеңиздер, имам салам бергенден туруп да бир рекеттин окуп коесуздар кошупчу. Сиздер өзүңүздөр ал ниетти кылып кошуло бересиздер. Кай жерине жетсеңиздерчи. Мисалы, имам неменен сүрө окуп аткан маалда деле сиздер окуп кошулуп кетер. Ал жетишкен эсептейт. Качан рүкү кылганга чейин жетишсеңиздер, ошол рекетке илештиңиздер да, рүкүдөн турганга чейинчи. Ниет кылып кошулуп кетерсиздер. Анан ниет туугандар. Ниет кылдым, таравих намазын деп айтыш шарт эмес. Уже автобуска отурганда эле таравихка кеттасыздар, ниет ошо менен кетти. Ушу жүрөктүн кылына турган намаз. Барып эле Аллаху акбар десеңиздер эсеп болот ал. Жүрөктүн намаз. Ыктыда кылган уже белгилүү болот. Сиз имамга карап жүктөп атпайсызбы? Ошол белгилүү далчы. Ошондон Аллаху акбар дейсиздер, эсеп болон жергечи. Жол жакшылап жет кылып коюңуз эмеспи? Анан бекемди жолдон
Salom berganda masalan bizda assalomu alaykum rahmatulloh val bashar val imom val malak deb salom beryapman. Men u yoqdan bu yoqdan chunki endi nima kabi o'rtada imom qayerga bo'lsa ham imom o'rtada deb tushunamiz. Ko'p aytyapti rahmatulloh deb qo'ysa bo'ladi deyapti. Endi qanday mana shuni aytasiz? Alloh razı olsun. Öte sonun soru. Salam bergende tuğandar. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Devil ayttılar. Bundan aşpaydı. Peygamber da uşun salam aytkan, sahabalar da uşun aytkan, Abu Hanifa da uşun aytkan, Abu Hanifa'nın şagirdleri de azırkı gündögü çoğun alınır uşun aytadi. Emi vel beşer vel melek degeni beşer adamlar, vel melek perişte. Kede imam degen imam. Bunu niyet qana kılınat, tilde aytılbayt alçı. Mesela assalamu aleykum ve rahmatullah dep salam bergende niyetinde, salamdın adebindeçi. Bunu ol jakta turgan adamlardı niyet kılat, bul jakta turgan periştelerdi niyet kılat. İmam taraf bolsa imam niyet kılat. Al jerde aytılmayt tili менен talaffuz kılıpçı. İçte hem aytpayt, просто niyet kılıp koysa bayağı. Жүрөктөн айтып коесуз да. Тил менен айтпайсыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах тил менен айтылат. Калганы ниет менен. Башар деген адам билип коюңуздар. Малак деген периште. Ошолор ниет кылына турган нерсе да. Көбүнчө баягы намаз үйрөнгөндө ушунтта үйрөткөн да. Бизде эле мисалы биринчи намаз окуганда ушинтип үйрөтүшкөн. Ассаламу алейкум ва рахматуллах деген вал башар, вал имам, вал малак дегиле депчи. Алар ниетте кылынат алар. Айтыш шарт эмес алчы. Ниет кеде баягындай ушуна түшүнүлүп калганда айтылыш керек деген ой мененчи. Ошондуктан ассаламу алейкум ва рахматуллах дейсиздер. Калганын ниет менен айтып коесуздар да адамдар, имамдар депчи иншалла. Жакшы. Анан о жаназа намазы окулуп атат го. Жаназа намазда ассаламу алейкум ва рахматуллах деп туруп өткөндө айттык го. Бир жака салам берип койгондой болот го. Эки жака эле салам берет. Экинчи жагы, эки жака тең салам берип коесуздар. Микрофон, без микрофон айтылат экинчи жагыначы. Ошон үчүн Анда микрофон жок экен да. Bir жака салам берип туруп кетип калат. болор эт. Аларга карабайсыздар да. Себеби дин немелерден каралбайт адамдарданчы. Дүйнө адамдар келип атпайбы бул жерденчи. Катаганы бар, турганы бар иншалла. Улардын намазы деле караганда бизден башкача болуп. Жаназада биринчи Аллаху акбар дегенден кийин биздин Ханафи мазхаб боюнча баягы намаздагы сананы Субханак Аллахума ва бихамдик ва табаракасмика ва та'ала жадк ва ла иляха гайрук. Андан кийин Аллаху акбар дегенден кийин салават айтылат. Аллахума салли аля Мухаммад деген намаздагы. Андан кийин Аллаху акбар деп бир айткандан кийин дуа кылынат ошол жаназа. Эң билбесеңиздер Аллахумма мархамхум вагфир лахум дегенди кайталайсыздар. Болсо эме жаназанын өзүнүн дуасы Аллахумма магфир ли хаййин майтина ва закарин унсана ва шахидин ва гаибин деп кетет. Бул дуа бар да. Жеңилин Аллахумма мархамхум вагфир лахум. Же кыргыз тили Аллахум ушул майыттардын күнөөсүн кечир өзүң ырайым кыл. Ошонтип эле дуа кылып турсаңдар болот. Анан 4-нчи такбирден кийин салам берет алар айтыпчы. Баягы такбирлерде кандай кылабыз? Баягы бир аз нерсе мындай кылабыз, бир аз түшүн. Жөн эле Аллаху акбар десе Аллаху акбар эле деп коесуздар. Бизден мындай башын көтөрүп коет. Жок, көтөрүш шарт эмес. Көтөрбөгүлө дейт да. Көтөрүш бизде айтып атпайбыз, бизде 4 мазхаб деген, 4 мектеп деген. Буну Умар радыйаллаху курган. Ошол Малик мазхабы таркаган жерди хадис ласар деп имам Умар радыйаллаху курган. Куфа али менен Ибн Масуд жөнөткөн, ол жерден Ханафи мазхаб чыккан. Бирок бардыгынын ою бир эле жерде болгон. Бир хадис бирөөгө жетип, бирөөгө жетпей калган жеринен кол көтөрүлбөгөн хадистер болгон да. Бизде кол көтөрүлбөйт жөн элечи. Башын мындай эле. Көтөрүп койгондор болсо эми иштек койт. Кээде жаныңыздар шериктерге теңелип көтөрүп койсоңуздар иштек койт, бузбай турган. Бирок көтөрүлбөйт негизичи. Аллаху акбар дейсиздер, жанагы мен айткан дуаларды да коесуздар. Анан жаназа намазга дагы кээде жетишпей калсаңыздар, баягы салам бергенден кийин эле үйдү сагынып кетип, гостиницага жөнө бердиңиздер. Анан Аллаху акбар деп башталып кетти да. Спеште сапка турга чейин бир такбир өтүп кетсе, куду намаздын рекет өтүп кеткен сыяктуу эле. Имам эки жакка имам салам берет го. Салам бергенден кийин канча такбир өтүп кетсе, ошончо такбирди айтып коесуздар да анан салам бересиздер. Мисалы мен бир такбирден калып кеттим да, имам салам бергенден кийин Аллаху акбар деп туруп салам берип коюм, ошо менен толук болот 4 такбир келет. 4 рекет сыяктуу 4 такбирде жаназа намазычы. Жаназа намазын сообун билесиздер. Бир кыраат сооп кой болгончу. Анан булун берекесинен балким биздин канчалаган бир туугандар жалпы Мекке эли баягы имам дуа кылып атканда бүткүл мусулмандарга ырайым тилеп окулунат да. Ош балким биз дагы салымыбыз кошулуп калат иншалла. 3 такбирге жетпесе 3 такбир айтып туруп анан салам берип койлу. 3 такбирге жетпесеңиз 3 такбир айтасыз саламдан кийинчи. Сал ушуна жетишип каласыз да. Эме. Ошондон кийин жаназа окуп, эме эки жолу окуду. Жаназа намаз куптандан кийин да окултат, тарайхтан кийин дагы, тахажжуттан кийин дагы, бамдаттан кийин тынбай эле окултат. Ар бирине 7-8ден жаназалар окулуп атат да.
мен айтам, куштанды чыгаргандан кийин таракадан кийин дагы немен чыгып атат. Кече Кыргызстандан келген бир тууганыбыз дагы өтүп жаназасын окуду кошодочу. Эмеден кошулду, кайсы фирманыкы документтерин чогуу кылып аткан да. Аллах Таала насип кылган экен ушул жерде эмесин аманатын берип көзүң коюлду ошол жер. Немеден келди окшойт, кайсы фирманыкынан деп айтып аткан эле балдарчы. Жаш өткөн Жаш өткөндөн кийинчи. Ошон үчүн мен жүрөгүм түшүп, эме болуп атпайбы? Курс питанияны жакшы кылыңыздар. Давление түшүп кетсе кыйын, сахарын дебит көтөрүлүп кетсе кыйын, ошого итаат болуңуздар. Кээбирлер ушакта калышып ниет кылышат да, ушакта өтүп кетишти. Ошо ниетке жараша болду окшойт. Аталарым Бишкектен. Анан калып кетейин деп негизи барга өлүмдү үмүт кылуу болбойт. Бирок өтүп кетсең ушул жерге ыраазы болуп коюу бар да. Хаббаб ибн Арат деген сахабаны билесиздер да. Аны как үтүк баскандай эле баягы өзү темир уста болгон да. Жахилия баягы Мекке мушриктери исламга киргендиги себептүү баягы чокко жаткырган ошонучу. Ошондой кыйынчылыктар көргөн. Ошол кыйынчылыкта эми өлүмдү арзууган эмес. Себеби мындай кээде баягы болдун оорунун себебинен жашашка даңгараган өлүш оңойраак көрүнүп калат го. Айткан сөзү бар да. Эгерде өлүмдү үмүт кылуу болгондо ла таманнайту деп мен үмүт кылат болчумун депчи. Бирок бизге сабыр важип болгон. Бирок өлүп кеткен болсок чыдаганга сабыр важип болгон депчи. Ошого биз бу жерде калып кетейли деген ойду кубаңыздар. Өлүп кетейли дегенчи. Бирок кокус ажал жетип өтүп кеткен болсо сабыр кылабыз. Туугандарыбызды сабыр кылабыз. Өзүң өлтүргөнгө дуа кылынбайт да. Эч болбой кетсе, мында шунчалык баягы сыноо келип байганда болбой кетсе, мындай деп гана дуа кылынат. Пайгамбар үйрөткөн да. Аллахым, эгерде өлүм мен үчүн абдалыраак болсо, өзүң жаныңды алгын. Эгер тирүүлүк мага мен үчүн жакшыраак болсо, мен жашаткын деп дуа кылынат да. Ушул жерде өлүп калайын деген ой болбойт андачы. Сахабалар дагы мисалы канчалаган казатта өлүп калайын деген ой болгон эмес. Аллахым мага шахидтикти насип кылгын деп аракет кылган, тирүү калганда тирүү калган да. Болот экенде арасынан элдин арасынан 5 кол барабыз. Кандай деген кайерде жан берсин Алла билет. Я бурун мындай болчу да. Бизде баягы илгери аталарыбыз деген адылыкка мындай чанда-чандалар чыгышкан да. Ошолордун жанагы ушаяктан кайтпай калганда ажылыгын эме болду, кабыл болду дешип, ошо мындай аябай сүйүнүч кылышкан да убакыт болгон да. Аллах Таала кабыл кылсын. Bir dua kılыңыз, şu men sabak жыйынтыктайбыз. Ава bir dua берип коеюңчу. Кен. Az bir minut az. Кандай суроо айтың? Жок, шарт эмес. Бут жерге тийип турса болду. Бут жерден көтөрүлүп калса болду. Сиз сажда кылганда 7 сабан макан тийиш керек да. 2 бут мучу, тизе, 2 кол пешине тийиш керек да. Көтөрүлүп калбаса элестер, бирок кыйла жака турула башка шарт эмес. Кыйла жака мындай турулаган адеттеринен аткарылганга саянтын эмес алчы. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ilahirrahmanirrahim. Ey Rabbim Allah, özüne sığın, özünden yardım söyle. Alamların Rabbisi çeksiz maktub olsun Allah'ım. Allah merimli zat, rayımlı zat, tengdeşi yok, şeriki yok Allah'ım. Şu kılgan ibaratlarımızda kabiliyat kılıyorlar. Şu ulu günde, ulu yerde Allah'ım, ıyık yerinde özüne sığınıp, özüne yakın boluşka mümkünçülük beri Allah'ım. Dünya sözü süleşpey жүрүүгө bizge mümkünçülük beri Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'ni körük okup, körük namaz okup, körük ibadat kılıp kalgan mümkünçülük beri Allah'ım. Körük zikir kılayla Allah'ım seni. Uluktap kalayla. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Şu zikirlerde Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytıp, inşallah özüne jakkan pendelerden kılıyor Allah'ım. Ушул жерде өтө чоң жалпы адам затына чоң дуаларды кылганга мүмкүнчүлүк бер Аллахым. Ушул жерде бизди оңдоп өзүңдүн сүйүктүү пендең кылганга мүмкүнчүлүк бер Аллахым. Жалпы адам затына жакшылык кылайлы Аллахым. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Allahu ekber. Cemaat erteң saat 2'de dagы saat